башканы коюп манасты айт дейт кыргызда. Ушундай бир жакшы иш-чаранын алкагында биздин алгылуу ажообуз менен барып бир айтор жакшы кеп кеңеш алып бир пикир алмашуу болуп келген экен. Дал ошол жерден биздин меймандарыбыз келип калган. Анда тааныштыралы. 3 декабрда Санаты сансыз Салимбай аттуу китебинин бет ачары болуп, ошонун түзүүчүлөрү Жылысбек Турсунбаев жана ошондой эле Кыргыз улуттук манас театрынын директору Азизбей мырза болду бизде конокто. Саламатсыздар, куш келипсиздер. Кушубак болсун, кутмандуу күнүңүздөр менен. Таңды кандай баштадыңыздар, дегеле? Таңды Жылыс акен ажыз туруп пирамидага барабыз деген менен баштадык. Баягы манас кайсы жерден башталат десе, баягы ар кандай пикирлер кептер кетти. Баягы Казактан башталат, бул жактан башталат, тигил жактан десе, анан эч ким таппай анан манас кайсы жерден башталса, деп тоскон жерден башталат дегендей, тур деп баштаган жерден башталып атырбай бүгүнкү таң. Жакшы экен. 3 декабр сизден баштайлы эми. Санаты сансыз Салимбай аттуу китептин бет ачары, чоң казактын бет ачары болуптур. Ошол жөнүндө кененирээк кандай идеянын үстүндө болду ошол иш-чара? Негизинде ушул учурдун залкар манасчысы деп эл берген баа менен, учурдун чоң манасчысы деп эл берген баа менен Салимбай Турсунбаев деген манасчынын жеке баягы менин атам деп көөдөн кергенден алысмын. Ошо жанында турган Манас улуттук театрынын учурдагы эл деп чуркап жүргөн мынакей президенти дейбиз, жаш болсо дагы баш жүзү болгон, төрагасы болгон, азиздей болгон жигиттерден бир 10-15ти тарбиялаган өзү теңдүү Кубанычбек Алмабеков, Назаркул Сайдырахмановтор менен тизгиндеш жүрүп, алар дагы ошол Салимбайдын пикирин сурайлы. Салимбай билет, Салимбай алыс сөз айтат деген. Өз доорунун мактоого татыр турган манасчысы Салимбай Турсунбаевдин көз жумганына 1 жылдан ашык убакыт өттү. Арине баягы ата баланы же болбосо шакиртти эмне үчүн тарбиялайт? Ошол биз өтүп кетсек дагы биздин аркабызда калган мурастарыбызды жыйнай турган, биздин аркабызда калган изди үстүнөн бир нерсе көмүлүп калбашына шарт түзбөй турган, ошол изди жаркыратып элге дагы болсо даңазалап тура турган балдарым болсун, шакирттерим болсун деп тарбиялайт. Ошонун жетегинде дагы мен өзүм журналисттик тармакта окуп бүткөм. Анан кичинекейимден баштап атамдын этегине эрмешип, жакасына жармашып, атам барган жерлерден калчу эмесмин. Ошол атабыз өтүп кеткенде бир эсе өкүткө баттык, азага түштүк. Анан азаны басыш үчүн бир эсе ошо атабыздын аты унутта калып калбас үчүн бир атам тааныган замандаштардан, манасчылардан, манас таануучулардан, коомдук ишмерлерден, жазуучулардан, шакирттеринен, досторунан кылып 50дей инсанга кайрылдым. Ошо атам тууралуу пикир жазып бересиздерби? Кандай киши эле? Эмнеси менен таанымал эле? Эмнесин жактырчуңуздар эле? Кандай мүнөздөрү бар эле деп. Негизинде достору тамашалап койчу. Отуруп кеткен жеринде 10 куплеттен ыргалган, жүрүп кеткен жеринде 100 куплеттен ыргалган саке дешипчи. Турган жерден ушундай бир жамактап, тамашалап, булуу менен, кичүү менен бирдей мамиле кылган ушундай инсан эле. Анын ичинен баягы шарты болгондор бар экен, шарты болбогондор бар экен. Дароо макулдугун берип жазып бере алгандар болду, баягы замандын талабына ылайык иштеген, колунда кичинекей кол компьютерлери барлар дегендей. Анан эскиче шартта болгондор бар экен. Балам кел, үн жаздыргыч аппаратын күйгүз, мен сүйлөп берем экөөбүз, маектешебиз, өзүң кагазга түшүрүп ал дегендер болду. Мисалы анын бирисине мен бара алдым, бирисине мен ал шаар сыртында болуп, мен бара албай калдым, ар кандай шарт болуп, ошонун үчүнөн ошол 50-нүн ар биринен ала албасам дагы, Кудай шүгүр, 40тан ашуун инсандан, 43 инсандан ошол пикир жыйнай алдым. Өзүм эң акыркысы кылып өзүм баягы атамды эскерип, атама арналган ырымды жазып, ошонун китептин жарымына чейин ошол Санаты сансыз Салимбай деген ошол бул киши жамактачу дагы, эң негизгиси манаска жан дүйнөсүн берип жашап өттү. Катуу жамактачу, ыр жазчу, алып баруучулук кылчу, дастан, терме, санат, элдик, эпос, санжыран ийне жибине чейин билчү. Ар тармактан, мисалы мени шакирттери калтыраттырбаса керек. Анан ошондон дагы атын ушундай Санаты сансыз Салимбай деп койдук. Баягы сансыз санатка ар өнөргө чап салган, ар өнөргө так салган деген биздин элибизде мындай сүрөттөлгөн кеп айтылып келет. Жарымына чейин ошол жалаң атабызды өзүнүн мен айткан инсандардын эскермеси болду. Жарымынан мындай бир өмүр баянын чагылдырган, балалык кезинен баштап мындай
өзү дүйнө салып кеткенге чейинки аралыкта баардык сүрөттөрүн ошол бир көргөн адам ушинтип жашап өткөн Турбаев 62 жашка чейин деп мынакей 62 жаш кезин курагындагы эң акыркы ошол ыр аркылуу элге айттым керезимди, ыр аркылуу эл журт көрсүн элесимди деген өзүнүн бир ыры бар экен. Таң калыштуу, баягы өтүп кетерин билген сыяктуу, сезген сыяктуу бир жазып койгон. Балким жөн эле шилтеп койгондур, эми балким өтүп кеткенден кийин биз ар нерсеге жоруй берет эмеспизби. Ошондой бир сүрөт бар экен, ыры бар экен, ошону коюп анан акыркы Манас таануудагы калыстык кылып атканда түшкөн бир сүрөтүн коюп. Ал эми жарымына болсо ошол мендеги философия деген аталышта өзүнүн ошо акыркы жылдарда жазып кеткен ырлары бар болчу. Бул жагы бүт ошол аталыштын жазып кеткен ырлары. Бул экинчи ыр китеби деп айтсам болот. Мендеги философияны, анткени буга чейин дагы Сезимдеги элестер деген китеби чыккан. Эми бул бир китеп. Мен муну атабыздын баягы жылдык Куран окутуусунда элге журтка бир таңазалап калайын, көрсөтүп калайын деген ой менен чыгарган болчумун. Анан октябрдын башы болуп калды, сентябрдын аягы болуп. Алаңгыча Манас күнүнө даярданып калдык. Ошол эле учурда Чоң Казат деген атабыздын өзүнүн калемине таандык жанагындай 2 тыйындык советтик дептерлер болот. Жашыл ошол дептерден бир 10-15ке жазган бош жатса эле баягы кароолчулук кесипте энергетика тармагында иштейт эле да. Анан бир күн иштесе 2 күн бош дегендей, ал учурда маданият тармагына көбүрөөк эмгек кылганга, кызмат кылганга аракет кылып эле. Бош жатканда отуруп ошол өзүнүн Чоң Казат бир эпизодду мен бир өзүм вариантында жазып көрсөм кандай болот, жазып атам, окшошпой атат, окшошуп атат деп экөөбүздүн кеңешип калган учурларыбыз бар болчу. Анан ошолор чындыгында баягы жыйналып, алар дагы туруп калган экен. Чыгарабыз деген бирок негизи оюбуз бар болчу. Бул ыр китебинен мурда бул биз үчүн аябай маанилүүрөөк болчу да, муну чыгаралы деген оюбуз бар эле да, баягы мезгилсиз дүйнөдө салып кетет деп эч ким күткөн эмес эле. Балдар менен кеңештик, мага өзү Азиз мырза өзү байланышты, Нурбек мырза байланышты. Ушул агайыбыздын жаркын элеси жүрөгүбүздө ар дайым жашайт. Анын эмгеги Чоң Казаты бар деп агайдын бир айтып атканы бар эле. Чоң Казаттын кол жазмасы сиздерде калдыбы, калган болсо карап, эми баягы сизден өтөр, өзүңүздөн өтөр, эч ким жок, оңдоп түздөп, үтүрү кайда, чекити кайда. Өзүңүз карап бериңиз, иреттеп бериңиз. Анан биз баягы бастырган жагын Манас улуттук театрына калтырыңыз деген өздөрүнүн жакшы демилгесин айтты. Анан албетте мен муну өзүнчө бир жентек тоюн кылып бул китептин, анан бул китептин жентек тоюн кылып элдин башын эки башка айландыра бербей, бирезе санатсаңыз Салимбайдын, бирезе атамдын вариантындагы Чоң Казат 6000 саптан турган Чоң Казат эпизодун ушул китеп кылып чыгарып экөөнү бир өткөрөлү деген ниеттеш болуп калдык, тилектеш болуп калдык Азиз мырзалар менен. Анан ошол тилегибизге Аллахка шүгүр, Кудайым жеткизди. Кечээ ошол 4-декабрь республикалык Манас эпосунун күнүн утурлай 3-декабрь күнү Кыргыз улуттук китепкананын Чыңгыз Айтматов атындагы атайын жыйындар залында ошол улуттук Манас театрынын уюштуруусу менен, демилгеси менен, колдоосу менен керек болсо ушул республикага аты чыккан илимпоздордун, манасчылардын, коомдук ишмерлердин, төкмөлөрдүн чакыруусу менен ошол иш-чарабызды жакшы бир деңгээлде өткөрүп алдык. Жакшы, ошол жерден Азиз мырзага сурап берели. Деги эле ушул Манасты бул эң чоң кыргыздын көнөргүсү, мурасы, биздин рухубузду, духубузду көтөрө турган, сыймыктана турган бир дүйнөгө жар сала турган эпосубуз. Ошону жайылтууда бир алгылыктуу сап башында турган сиз мырза Элжигит катары ушул Чоң Казатты деги эле айтор Манаста кандайдыр бир иш-чаралар, кандайдыр бир деңгээлде азыркы учурдагы бир аба ырайы кандай болуп жатат негизи эле Манас жөнүндө? Рахмат. Жакшы туруп аябай. Манасты пропагандалоодо, Манасты калктын калың катмарына жеткирүүдө, Манас эпосун жайылтууда, анын чыпчыргасын коротпой сактоодо, көртүрлүк менен жана башка майда барат нерселер менен алышууда, бунун ичинде деген ак карасын баардыгын иригөөдө Салимбай ата ак жана так жашап өттү. Мен биринчиден Салимбай Турсунбаев деген ким эле дегенде Токтогул аксакалдын жакшы бир ыры бар да. Өз оокатың болбосо өлдүм десең ким берет, эч оокатың болбосо эгин айдоо жери керек деп. Салимбай Турсунбаев пайгамбар жашка чейин анасы менен көр тирлигин аралаштырбай, кылган кызматын колко кылбай, ак жана так жашап өткөн манасчылардын бири болду. Өздүк вариантын иштеп чыгууга жетишти. Менин вариантым ушул эле, мен мындай вариантым бар эле деп
көрүнгөн майда барат нерселердин баардыгын, сапырылган саптардын баарын айткан жок. Салмагы сайдын ташындай болгон, укканда адамды уюта турган, уйкашына ою дал келген, окуясына салттуу саптарын баптап жүргөн, сулп ойлорду чулп таштаган, алып окуялардын баардыгын кыш кынагандай кеткен, жана суу төкпөгөн жорго дейт эл. Ошол сыяктуу жоргонун жүрүшүндөй кете турган саптардын баарын таштады да. Манас биринчи кезекте көркөм сөздү өөлөт экендигин Салимбай ата даңазалады. Шаршен аксакалдыр бар го, мен удургутуп сабалайм, уйкашына карабайм деп. Андай жашабастан көркөм сөз өнөрүнүн көз кайккан бийиктигин Салимбай ата бизге көрсөттү. Чоң казаптын окуп отурганда Салимбай Турсунбаев варианты өзүн жутуп ала турган. Жазма акындар айтат го, ал укулдун ичинде окуп отурганда ал укул жутуп алат, анын поэзиясынан чыга албай каласың деп. Же Сүйүнбайдын агырын окуп отурган кезде андан ой куп албасаң, окуп атканда уйкаштарынан адашып кетесиң деп. Ошол сыяктуу поэзиялык деңгээлге чыгарды Манасын. Бул китеби далилдеп турат аны. Ошол учурда бунун ичиндеги окуялардын баардыгын башаламан кылып кетпей, бир окуянын башын этекке коюп, этегин башына коюп алып, ортодон бөлөк окуяны жууруп кетпестен салттуу Манас сактап келүүдө зор мектепти көрсөтүп алды. Биз Салимбай Турсунбаев атабыздын ошол артыкчылыктарына биз таасирленер элек. Анан Манас айтып аткан күңүрөнүп сүйлөп, жана башка нерселер бар да, бул деген ар бир адамдын артыкчылыгы. Салимбай Турсунбаевдин артыкчылыгы бул жанагы дүрмөттөлгөн мылтыктай. Биз пулемотду айтабыз, Калашниковду айтабыз, ошол сыяктуу кадаган мыктай жүрүнгө жетер саптары менен айырмалап туралы. Ушул жагынан Салимбай атабыздын эмгеги, атабыздын варианты, аудиосу дагы, видеосу дагы бизди дайым өзүнө тартып турат. Бул Манасчылыгында. Анан Ысмайыл Аксакалдын айтканы бар, акындык өнөр өйдө эмес балам, адамгерчилик болбойн деп. Адамгерчилик жагынан пайгамбар жашка келип, нагыз Манасчылардын аксакалы боло турган учурда оозунан бата куюлуп, оозун ачса жүрөгү көрүнүп, төрдүн көркү болуп, санжыра десе санжыра, санат десе санат, ыр десе сыр, терме десе терме баардыгын терип берип турган кезде ажал улуу экенин алдырып бердик. Театр баардык Манасчылардын урматына ачылды. Бирок ошол театрдын канчалык керек экендигин, Салимбай Турсунбаевдин мектебинин, Салимбай Турсунбаевдин өнөрүн алып кала турган балдар үчүн орун очок боло турган, ордо боло тургандыгын мамлекет түшүнгөн кезде, Сооронбай Шариповичтин учурунда президентибиз менен жолукканда, Садыр Нуркожоевич үгүт иштерин эртең аттанып аткан учурда Досмиядан батасын бер, ошол жерден да Салимбай ата узатты эле. Ошондо Садыр Нуркожоевич айтты эле, мен театрыңарды түзүп берем аксакалдар деп. Эртең театрдын ачылышы болот дегенде биз колубуздан алдырып жибердик. Азиз, мен мынакей 21-inde жаныңарда болом. 21 таңгамал жолго чыгам, 20-сы күнү толон түшөм деп атканда Элекке каршы өмүрдөн узап кетти да. Мындай эми өкүттүү нерселери көп. Бирок Салимбай атабыздын өлбөстүгүнүн бир далили ушул китеп. Экинчи өмүрүн жаратып атат. Бул мына кече Абдулла Апкаталиев дагы айтты. Мен Салимбайдын бул вариантын карап берейин. Анын ичинде эмне бар экенин биз илимий изилдөөгө алалы деп. Илим үчүн өтө чоң баалуу белек болуп, булак болуп берет чоң казаты. Мунун ичиндеги артыкчылыктуу нерселердин баары сөзсүз түрдө Абдулла Апкаталиев баштаган академиктер, Тил жана Адабият институту муну сөзсүз түрдө карайт. Ал эми Салимбай атабыздын кандай жашап өткөндүгүн бул китептин жарымына чейин турган Санат станциясы Салимбайдын 47 киши жазып берди деп айтып атпайбы? Мырза ака, ушул жерден көрө алабыз. Кыргыз эли Баатыр Алиасбек баштаган, илимдин доктору Жамбырбек ака, эл акыны Карабалас агайлар баштаган канчалыган кишилер ушул жерге пикирин жазыптыр. Демек Салимбай Турсунбаев ошончо кишинин жүрөгүнүн түнөк тапты десек болот. Бунун ичинде бул китептин чыгып атканынан кабарсыз калып кеткендер бар экен. Мисалы үчүн кече Манас күнүнө ушул китеп чыкты эле, мен дагы ушундай жерде болуп калдым эле деп илимдин кандидаты, философ Эрмек Үмөтов агай, Үмөт молдонун баласы, Талас театрынын режиссеру Нурбек деген байкелер, ошолордун баардыгы биз да пикирибизди берели деген ойдон арманда калды да. Салимбай Турсунбаевдин акындык өнөрү жөнүндө китептин жарымында турат. Ыр жазган кыргыз көп, уйкашы менен карай берген. Бирок ошол ырдын табиятына шайкеш келген, ырды бере алган, ой каталган ошол ырдын ичинде мындай акын аз. Салимбай ата ушул жагынан өтө керемет нерсесин көрсөттү. Түгөлбай Токтогулович өзү турганын көрүп атасыздар. Түгөлбай агай менен бир айтышына күбө болгонмун. Осмонкул Аксакалдын боомду ачуудагы Осмонкул экендигин, Ысмайыл экендигин Түгөлбай агай бизге айтып берип атат Манасчыларга. Түгөлбай агай да өзүнчө энциклопедия. Анан ошол жерде Түгөлбай агай билбеген маалыматтарды Салимбай агай айтып турду.
демек мен бул нерсе менен Салим Байгайды өйдө коюп Түгел Байгайды ылдый көрөйүн деген эмес. Ошол жерден сөздү билген киши баштайт. Бул философтордон сурайт го, сөз башташ кыйын, бел башташ кыйынбы дегенде, сөз башташ кыйын дейт. Ошондой кишилер менен тең ата сүйлөшө алган, сөзүнө сөз өрүлгөн, сөйлөтү мыкты көрүнгөн нагыз манасчылардын сайгашка таланттын бири эле да. Мыкты экен. Ушул жерден суроо бергиңер турат да. Салим атанын баягы ырчылык жолусу акындык жагынан манаска көбүрөөк ооп өткөнбү же манасчылык бир өнөрүнөн ыр жазуу өнөрүнө ооп өткөнбү? Тура бердиңиз суроону. Негизи атабыз кичинекейинде манас айтып баштаган экен. Бул баягы белгисиз бир күчтөр менен эле ойгонуп түшүнөн тура калып манас айтып кетип, ошол түшүндөгү баягы айкөлдүн касиети дарып келип манас айт деп уктап жаткан жеринен көк асманга булуттардын арасына көтөрүп кетип дегендей оозуна тамак салып ушундай бир нерселерди бала болуп көп жакшы сезе берген экен. Кийин эс тартканда ошолорду баягы өзү көзүмдү жумуп элестетип көрсөм ошондой бир окуялар болгон экен. Анан 1 класс кезинен баштап ушул манас айтып 1-2 класс кезинде эл оозуна алынып мектептерге көчүрүп кетип манас айтып берет ушул бала деп. Анан ошентип жүргөн кездердин биринде ошол жыгылып колу бир жерден, жашынакай эле жерден жыгылып колу бир эмес 3 жеринен сынып кеткен да. Эски киши үйдө тайнези, ошо тайнезинин тарбиясын алган инсан атабыз. Анан ошол тайнези манас айтпайсың, токтот. Бул деген оңой нерсе эмес. Бул балам сага оюнчук эмес деп туруп караманча манас айтышына толук экинчи манас айтсаң көрөсүң деп. Улуулардын сөзүн укканбыз да биз. Азыркы заман эмес, өзүм билем койчу ата апа дегендей. Анан көөдөндө ошол нерсе кала берген, чалкыган океандай болуп. Анан элестетиңиз, океан көкүрөгүңүздө жатса, чалкыса ошол эмне кыласыз? Анан аны күчүн манас айтпай калгандан кийин анан ырга чыгарган, жамакка чыгарган. Бардыгын ырга айландырып жазып, жамактап сүйлөп ушул. Болбой эле шибегени капка ката албайсың дегендей. Ал нерсе анан 1985-жылы өзү 59 жыл болгон болсо элестетиңиз, канча 26 жашында ошол анан ошол өзү жашап жаткан кичи мекенде ыркесе болуп калып, анан ошол ыркеседе манасчы таппай калып, кайдан табабыз, уят болобузбу, манасчыбыз жок болуп калабыз атканда мен айтам, элдин баары таң калып, сен манас айтасың, ооба айтам, айтчы деген. Айтчы деп отуруп туруп эле айтканда баардык таң калып, ой сен эмне жүрөсүң, манас айтышың керек сен деп эле. Ошондон кийин бир аз убакыттан кийин эле ошол областтык деңгээлде манасчылардын кароо конкурсу болуп, ошол кароо конкурска биздин шаардан ушул жигит барат деп командировкалык жанагы жол киресин төлөп жөнөтүшүп, аяка барып, областтан биринчини алып, республикага алып, анан эле бат эле элибизден алынып кеткен. А бирок ошол аркасында баягы манас айтпай жүргөн учурлардан аркасы менен мондай бир ырларды жазып, акындык өнөрүн дагы өрчүтүп алган десек болот. Арине биринчи китебинде башкача ырлар бар болгон болсо, бул адам баягы жашында жигит ок болот, жаз айылдай октолот, жалгабаса Кудайым жабыгып жүрүп жок болот деген кыргызда макал бар эмес, ага карагандай жаш кезинде жазган сүйүү, өмүр, жаштык, күлгүн курак, ар кандай тематикадагы. Ал эми бул жердеги ырларын карап отурсак, ушул жаш өйдөлөп калган кезде жазган. Өмүрдү баалайлы, жашоонун ош кыйышы ансыз да бизди кыйнап жатканы, бир күнү башыбызга ажал келерин, күнөөлөрдү алыс болушубузду, мындай бир башкача айтканда тазалыкка, ыймандуулукка, актыкка жана да өмүрдүн кадыр баркын билип жашаганга үндөгөн сыяктуу ырлардын баардыгы ушунун ичинде камтылган экен. Жакшы экен. Баягы акан аркан суагат деп бир жакшы сөз, акыл сөздөр бар эмеспи? Анын аркасынан да сиздин атанын туягы болуп сизге жатасыз. Сизде дагы ошондой өнөрлөр катылганбы, барбы? Манасчылыктан башталганбы сиздики дагы же ырчылыктан башталганбы? Келиңиз, өзүңүз жөнүндө бир аз кичине. Мен ошо 6 жашымда биринчи жолу Курманбек айттым. Эпос айтып кетесиз. Курманбек эпосун, ал анткени баягы баста турса, бизди уктатса, бизди сооротсо, ушундай элдик эпос Жанышбаев, Курманбектерди манас айтып, атабыз ушундай бир тарбиялап койгондон улам биз ошол мен биринчи ошо атамдан уккан Курманбегимди жаттап алып, анан кийин өзүм Курманбек айтып көрдүм. Анан Курманбек айтканымды көргөндөн кийин ошол мага манас үйрөттү. Анан манас айттым. Мен дагы ошол жаш таланттар арасында өзүм бир калп айтпасам 20-23 жашка чыкканга чейинки аралыкта ушу республикалык небир кара конкурсторго ата бала болуп жетишип келип,
жаштар арасында манас айтып, атам өзү саяпкер болуп ошол жерде туруп, акылын айтып, кеңешин айтып, чоң манасчылар менен ошол Шабай аксакал менен, Каба аксакал менен, Асанкан Жуманалиев деген таластан чыккан күчтүү манасчыбыз бар эле. Курманбек Жумалиев деген манасчыбыз бар эле. Бардыгы тең дүйнө салып кетишти. Ошолор менен тааныштырып, жанында жүрүп, Тайырбек Сатыбалдиев деген Төкмакын залкар кишибиз болгон, Барпынын шакирти. Ошол Тайырбек аксакалдан бата алып берип, атанын балага кыла турган жакшылык чөйрөлгөсү ошол экен да. Ошондой аксакалдардан бата алып берип, ушул менин балам, анан кыргызда айтып коюшат, оозуна түкүрүп коюңуз деген сөз бар эмес. Ошол оозуна түкүрүп коюңуз, колунан кармап коюңуз, бооруңузга кысып коюңуз, сиздин бир касиетиңиз дарып калсын, жугуп калсын деп. Анан Кудайга шүгүр, баягы учурда манасчылыкты атабыздын шакирттериндей кылып, Азиздей, Нурбектердей кылып чаралып кете албасак дагы, айтчу жерде айтып коебуз. Анткени менен ыры жазуу жагы ушул атамдан 5 баласы бар болсо, эң көп шубагасы мага тийгенине мен дагы сүйүнүп келем. Ыры жазып, элге ошол саптарымды арнап. Кудай буюрса, ошол экинчи өмүрдө эми сиз бир атайын өзүңүз да айтып калдыңыз, өзүңүздө баягы шабагасы депчи, эми ошол шабаганы улантып, өркүндөтүп, көбүртүп, жабыртып, кыргыз элине жайынтабыз деген ишеничтебиз. Азиз мырза, сиз менен жыйынтыктайлы Кудай буюрса. Манаста уралап, уран чакырып, баягы Манаста өзүнүн эпостарында айтылгандай, сиз дагы ушу Манаска кыргыз элин чакырып, кантип бир руханий азыгыбызды Манас менен толтурабыз деген бир чакырык таштап кетсеңиз болот экенбиз. Рахмат. Өзүңүздөр билгендей, быйылкы Манас күнүнө карата Манас театры бир катар иш-чараларды уюштурду. Анын ичинде тарых болуп кала турган эки кишибиз. Бул чоң казат Салимбай атабыздын китеби. Калыгулуу эле айткандай кагазга түшкөн кат өлбөйт дегендей, бул эми доорлорго кала турган иш болду. Кудай буюрса, бул эми илим үчүн булак болуп кетет. Экинчиси, кечеги өзүңүздөр көргөн Райкөлдүн аманаты коюлуму. Бул дагы театр дүйнөсүнө Манас эпосунун жаңыча сунуштоонун бир багыты катарында калат. Бул дагы чоң эмгек. Саргыра жортсоң кызара бөртөсүң дегендей ой менен. Быйыл 2022-жыл Кыргыз улуттук Манас театры үчүн өтө жемиштүү жыл болду. Жыл башында президентибиздин жарлыгы менен улуттук статус берилген, кийин чарбалык иштер менен жүрдүк, бир канча фестивалдарды уюштурдук. Манас чокусуна туу сайдык, манасчыбыз Төлөбек Муса уулу ошол жерде Манас айтты. Китепти апарып коюп келди Манас чокусунун үстүнө. Уранын Манас фестивалын өткүздүк. Уран Куттубелдин Ураны Манас деп таласта. Кийин мынакей Түркияда бир жума Манас айтуу иш-чарасы өттү. Анын алкагында Гиннеске кирдик, сертификатты багындырдык. Ушундай бир катар иш-чаралар болду. Быйылкы Швейцарияда Манас айтылды, Самат аке барып, тоонун чокусунда ал жерде дагы. Мунун баардыгы Манас театрынын өнөрпоздорунун өз демилгелери менен, театрдын колдоого болгон сүйүнүчтөрү менен ушундай нерселер болду. Кийинки жылга эң чоң ушул планыбыз биз Бириккен Улуттар уюмунда Манас эпосунун дүйнөгө таанылгандыгын 1030 жылдыгын белгилесек деген жакшы тилекте турабыз. Ошону Кудай буюрса ишке ашырышыбыз керек. Рахмат, жакшы. Тилегениңизди Кудай таалам жеткирсин. Кудай буюрса ушу Манасыбыз менен баарда жумурай журтка дүйнөнүн төрт бурчуна жайылабыз деген терең ишеничтебиз. Таң эрте келип сиздер келип ушундай бир жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрөрмандар, мына ушундай бизде бир мыкты баарлашуу болду десек болот. Эми алар кимдер болду десеңиздер, санаты сансыз Салимбай аттуу китебинин түзүүчүсү Салимбай атанын уулу Жылысбек Турсунбаев бизде конокто болду жана ошондой эле Кыргыз улуттук Манас театрынын директору Азиз Биймырза болду бизде конокто.